социалдык мамилелер тобу ушул жердеги ага эжелер биригип силер менен баарлашуу саатын өтөлү дедик. Биздин баарлашуу сатында эң башында биздин Искендер Ахматович турат, баарыңар тааныйсыңар. Чекесинен айтып кете берейин. Салтанат эжеке, Каныке эжеке, Наргүл эжеке, Зарина эжеке, Үмүт эжеке, Гүлзат эжеке, анан Салкын эжеке, анан мени тааныйсыңар. Ушулар биз бир топтоо социалдык мамилелер тобундабыз. Ошо силер менен бир жакшынакай баарлашуу саатын өтөлү деген ниетте ушул саатта ушул убакка силерди чакырдык. Анда мен сөз кезегин Искендер агайга берем. Балдар, бүгүнкү биздин силерге бере турган бир жакшынакай жемишибиз бири-бирибизге болгон мамиле бириде. Анан турмушубуздагы, жашообуздагы эн аталарга, бир туугандарга, айлана чөйрөгө жана башка бири-бирибиз менен баарлашкан учурдагы мамилелер жөнүндө сөз болмокчу. Мамилелер жөнүндөгү сөздө баарлашуу саатынын темасы нарыктуу мамиле бактылуу коомдун негизи деп аталат. Нарыктуу мамиле. Нарк деген эмне? Бириде ушуну билип алалы. Так, улуттук наркты сактоо жана аны жайылтуу Кыргыз Республикасынын президентинин 22-жылдын 21 майындагы номер 157 жарлыгы менен бекитилген. Бул улуттук нарктын бүгүн кайра калыбына келтирүү негизинде ушул теги оң жооту бизге берип атат. Нарк деген эмне? Нарк руханий багыттагы түшүнүк. Бүтүндөй бир элдин жашоосун иретке салган тартиби, жөнгө салган бир тутум. Тартибин жөнгө салган бир тутум. Эгерде бизде эн атага болгон мамиле нарк болбосо, анда биз энегин, балагин аны билбей алмайбыз. Бала энеге кызмат кылыш керек. Бала энени сыйлаш керек, бала атаны сыйлаш керек, бала атага кызмат кылыш керек. Алып барган жумушту андан ары эмне кылыш керек? Ошонун өмүрүн андан ары карай жоопкерчиликтүү түрдө улашыбыз керек. Мына ушул нерселердин баары бүгүнкү күндөгү биздин мамиле. Андан ары карай нарк бул салт. Кыргыз элиндеги салт. Ар бир улут өзүнүн салты менен, анан наркы менен жашайт. Демек, ошол нарк баарынан бийик дейт. Кан бийлигинен нарк күчтүү деген ушундай бир өзгөчөлүктү силер угуп жүрөсүңөр. Телевизордон угуп жүрөсүңөр, китептен окуп жүрөсүңөр, газеталардан окуп жүрөсүңөр. Нарк бул салт, үрп-адат, каада салт, ар-намыс, милдет, адет, тарбия. Үй-бүлөлүк мамиле, кошуналар аралык мамиле, адат. Міне ушул мамилелердин баардыгын эмне кылышыбыз керек экен? Адатка айландырышыбыз керек экен. Азыр баар бир үй-бүлөдө өзүнүн адаты бар. Адатка айланган өзүнүн салты бар ар бир үй-бүлөнүн. Ар бир үй-бүлөнүн өзүнүн маданияты бар. Адатка айланган. Ошол маданиятты адатка айланып, ошол маданиятты нарк тутуп жашайбыз. Мына ушул жөнүндө кеп болмокчу. Салтанат эжеге берели. Сонун айтып кетти, бул кагаз бетине жазылбаган ар бир кыргыз жаранынын же кыргыз баласынын жан дүйнөсүндө жашай турган бул кагаз бетине жазылбаган мыйзам болуп эсептелет экен да балдар. Ал кандай мыйзам? Карасаңар, кыргыздан кылым карыты канча ысык суукту башынан өткөрүп келди, канчалаган трагедияны башынан өткөрдү, канча бактылуу күндөрдү башынан өткөрдү. Бирок ошонун баарына карабай кыргыз эли өзүнүн жан дүйнөсүндө болгон эң бийик нерселерди жоготпой ушуга чейин сактап келе жатат. Эми бир эле мисал келтирейин, кыргыздын табиятка болгон мамилеси. Кыргыздар илгертеден боз үйдүн төбөсүнө торгой уялап койсо же чабайлыкке уялап болсо,
ошонун жумурткасы уюгу бузулбасын, балапаны чыгып алсын деп журт алмаштырбай, журт которбой ошол жерде калган экен. Көрдүңөрбү табиятка кандай мамиле кылган кыргыздар. Бул дагы кыргыздын наркы салты болуп эсептелет. Мындай нерселерди абдан көп кездештиребиз. Азыр ошол азыркы учурда эмне кылат элекпиз ошондой эшигибиздин оозуна торгой уялап койсо, ошол жөнүндө да ойлонуп көрсөңөр болот, балдар. Андан ары кымбаттуу балдар, биздин сабактын катышуучулары, андан ары ошол эле наркты улантабыз. Ушул наркты улантаарда мурда мен силерге бир жакшы нерсени айтып кетейин. Бизде жакында, бизде мектепте жакшы жаңылык болду. Анткени Искендер Ахматовичтин мындай жаңы китеби жарыкка чыкты. Бул китептин аты Улут наркы, улуу күч деген китеп. Биз силер менен сүйлөшүп аткан ошол нарк, адет, маданият, жакшы жүрүм турум, улуттун жакшы баалуулуктары жөнүндө айтылган эң бир баалуу китеп. Бул Искендер агайыбыздын китеби. Бул силер үчүн дагы эң пайдалуу, биздин жашообузда эң пайдалуу болгон китеп. Биз ушул китептин негизинде силерге сабак өтүп атабыз. Эми силерге жада жогоруда айтылды, агай айтты, эже айтты, нарк жөнүндө. Нарк деген эмне экенин түшүндүрбү? Нарк деген эмне экенин билесиз? Эмнени уктадык? Бул адам экендигин көрсөтүүчү жакшы сапат экен. Бул тартынбай эле кенен сүйлөп берди. Адамдын адам экендигин көрсөтүүчү жакшы сапаттар экен. Анан нарк болгон жерде эмне болот? Нарк болгон жерде кандай болот? Нарк болгон жерде бирин-бири сыйлоо болот, туурабы? Жоопкерчилик болот, улууга урмат, кичүүгө сый көрсөтүү болот, жакшы мамиле болот, нарк болгон жерде. Мына ошол кыргыз элинде мындай деген сөз бар да, бул нарктуу адам, же болбосо бул нарксыз адам деген сөз бар да. Нарктуу адам дегенибиз кандай адам болот? Бул нарктуу адамдар. Нарктуу адамдар кандай болот? Нарктуу адамдар демек бул нарктуу адам карагыла. Өзүн-өзү сыйлайт. Анан өзүн сыйлаган адам сөзсүз түрдө эмне болот? Башканы да сыйлайт. Башканы да сыйлайт, сөзүнө турат, ар бир нерсеге жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Ал эми нарксыз адам бул баалуулукту билбейт. Башкача айтканда, биз үчүн баалуу нерселер эмне? Силер үчүн баалуу нерселер эмне? Же болбосо ким? Айта бергиле. Үй бүлө, ата-эне, дагы, бир тууган, денсаулык, достор, дагы, мектеп, билим, үй бүлө, мекен, мамлекет, булардын баары биз үчүн баалуу нерселер. Мына ошол нарксыз адамда бул баалуулук болбойт эч качан. Аларда баалуулук болбойт. Баалуулукту билбейт. Демек тартип болбойт. Улууну урматтоо, кичини ызааттоо деген болбойт. Ошондуктан биз нарктуу адам болуш үчүн биздин эмнебиз жакшы болуш керек? Биздин жүрүм турумубуз жакшы болуш керек. А жүрүм туруму жакшы адамдардын ички маданияты жакшы болот. А ички маданият эмнеге байланыштуу болот? Эмне келип чыгат? Нарктан улам келип чыгат. Биздин ички маданиятыбыз дегенибиз эмне? Ички маданият дегенибиз эмне? Кандай түшүнөсүңөр? Жүрүм турум, макул ички маданият. Ички маданиятыбыз бул биздин эмнебиз? Жакшы сүйлөөбүз, өзүбүздү жакшы алып жүрүүбүз. Туурабы? Өзүбүздү жакшы алып жүрүүбүз, туура сүйлөөбүз, коомдо, үй бүлөдө, мектепте, чөйрөдө өзүбүздү туура алып жүрүүбүз. Биздин ички маданиятыбыз. Демек жүрүм турумубуз жакшы болсо, ички маданиятыбыз жакшы болсо, демек бизден дагы эмнеге ээ боло алат экенбиз? Наркка. А нарктуу адам болуш үчүн демек биздин ушул сапаттарыбыз болушу керек. А нарктуу адам канча көп болгон сайын нарктуу коом, нарктуу мамлекет, нарктуу улут түзүлөт. Түшүнүктүүбү?
Азыр ушул отурган 4 класска төмөндөгүдөй суроолор берилет. Ар бириңер ойлонуп, жакшынакай жооп берсеңер болот да. Мен класс боюнча суроону класс боюнча берейин деп атам да. 9-1 классы барбы? 9-1 классына үй бүлөдө наркы ким калыптандырат деп ойлойсуңар деген суроону бергим келип атат 9-1 классына. Кандай ойлойсуңар? Ойлонуп тургула. Анда кийинки суроо 9-2 классына жаштардын арасында нарктын төмөндөшүнө кандай факторлор таасир этет? 9-2 классы силер ойлонуп тургула. 9-3 классына нарктын коомду түзүү үчүн силер кандай салым кошо аласыңар? 9-3 классы силерге 9-4 классына нарктуу болууну үйрөтүү керекпи же ал тарбиядан келип чыгабы деген суроону Биз оюбуз боюнча үй бүлөдөн артты ата эне калкындырат, себеби ата эне бул балдарга үлгү болот. Алар кандай жүрүм туруму кандай болсо, балдардык да ошондой болот. Туура. Эң сонун жооп болду. Мен кошумчалап кетейин. Мындай дейт да. Бул үй бүлө дейт. Үй бүлө адамдардын эң чоң, эң биринчи мектеби дейт да. Бала төрөлгөндө ак барактай төрөлөт дейт да. Таза дейт да, жан дүйнөсүчү. Кийин дейт, ошол ак баракка дейт, эң биринчи изди түшүргөн бул ата эне болот дейт. Бала ата энени карап өсөт дейт да. Эгерде ата эне бирин-бири сыйлап, бирин-бири урматтап, жоопкерчиликтүү, улууларды урматтап, кичүүлөргө камкор болгон ата эне болсо дейт, анда ал үй бүлөдө тарбияланган бала дейт, коомго эң жакшы мамиле кыла алат дейт да. Коом дегенде бул баардыгыңар ушул жерде тургандын баардыгы коомго киресиңер да, мисалы үчүн, досторго жакшы мамиле кылганды билет дейт. Мугалимге, ата энеге ким болбосун дейт, жакшы мамиле кылганды ал бала өздөштүрөт жана жакшы билет дейт да. Мен сенин жообуң ушундай күткөм. Аябай сонун жооп бердиң, азаматсың. Кийинки суроо 9-2 классы, окутуучулар 9-2. Окутуучулар 9-2. Менин оюмча бул суроо биринчи суроо менен да байланышы бар. Себеби жаштардын арасында нарктын төмөндөшү бул биринчи эле ошо ата энеден дагы көз каранды болот. Себеби ата эне айтып кеткендей эле бала жаш кезинен эле ага тарбия берип, ага акыл насаат айтат. Бирок эгер ата эне ошондой тарбия бербеген болсо, ошол баланын жүрүм туруму да начарлап, ошо айтып кеткендей башка жаштардын арасында да өзүнүн башкаларга да таасир этиши мүмкүн деп эсептейм. Азамат дагы ким кошулат? Кошумчалай бергиле дагы. Кээ бир жерде ата энелери такыр карабайт балдарды. Алкаш, аракты ичет, балдарды, энеси да, атасы да, бирок анын баласы аябай кыйын чыгып атпайбы? Ал эмне себептен? Ата энеси такыр карабайт балдарын. Баланын өзү Мындай жашоодо көрүп эле жүрөбүз, максаттары да албатта. Ошондо ата энени эле кое бериш керекпи? Ата энем ушундай өзүнүн дагы колдонбойт. Андан айлана чөйрөсүн да каратат. Айлана чөйрөсү. Коом, анан эң биринчи эмне? Билим. Эң биринчи үй бүлө экен, андан кийин эң биринчи инсан өзү, инсандыкты кармашыбыз керек. Экинчи үй бүлө экен, андан кийин коом экен, андан кийин билим. Билимди биринчи коелук биз. Баарын бир-бирде билимди биринчи коебуз дагы биз ата энеге дагы таасир. Кээ бир балдар ата энесине наоборот айтып калышат, мындай болот турбайбы, монтпейликпи депчи. Азыр чындап келгенде ата энелер мисалы үчүн биздин курактар, биз баарыбыз мына ага эжелерди чоң ата, чоң энелерибиз эле тарбиялаган. Кыз бар үйдө кыл жатпайт. Улууну көрдүңбү урматта, улуу киши келатканда астынан кыя өтпө, куру чаканы кармап алып жолун кесип өтпө депчи. Азыр биздин жаштарыбыз, силердин мамаларыңар жашта, алар деген андай сөздөрдү айтпай калды. Ошон үчүн биз деген эмне кылып атабыз? Чет жакты туурап кетип атабыз, Биз көргөнүбүз телефондон көрүп атабыз да баардык нерсеничи. Биз ошону туурап кетип атабыз. Биз кулагыбызга айткан баягы чоң энелерибиз,
көптү көргөн кишилерибиздин баары азайгандыктын себебинен биздин мектептин сабагы дагы силерге эмне үчүн кошулуп атат, силерге да кичине болсо дагы салым болсун деп ушундай нартуулукту агайдын кишилерин көрүп атасыңар чыгып атат деп нартуулукту баалап, нартуулукту өстүрүп силерге салымыбызды биздин мугалимдер да кошконго аракет кылып атабыз. Анан жана Финляндиянын китебин өнүгүү тарыхын окудуңар беле, ошондо айтат го эң биринчи жаштар дейт. Жаштарды, окуучуларды тарбиялап келишибиз керек экен да. Биздин келечегибиз мына силерсиңер. Ошо нактылыкту, тарбияны, мамлекетибизде өстүрүүнүн баары мына сиздердин колуңуздарда экен. Ошон үчүн баарыбыз билим алып, билимге сугарылып, нактылык менен өсүп өнүгүшүбүз керек экен. Андан Кийинки бул 9-класс. Нактуу коомду түзүү үчүн силер кандай салым кошо аласыңар? 9-3 барбы? Нактуу коомду түзүү үчүн бул мисалы биринчи өзүңдөн башташың керек да. Бул мисалы башкаларга өзүң жакшы сапаттарын көрсөтүп, анан ошол сапаттарын башкаларга да үйрөтүш керек. Мисалы башка адамдар менен биримдиктүү болуп, аларга жардам берип, анан кийин дагы алар сенден ошондой жакшы сапаттарды үйрөнүп, сага башкаларга да ошондой нерселерди үйрөтөт. Туура. Кийинки окуучу 9-4төн барбы силерде? Кандай салым кошо аласың? Кандай салым кошо аласыңар? Мен кандай салым кошо алам коомго деп ойлойсуңар? Нактуу окуучу болуш керек да, нактуу мугалим болуш керек. Силер кандай кошумча кошосуңар? Эң айтып көрчү. Кийин өсүп келе жаткан энелерибизге, карындаштарыбызга айтып, нактуу болууну керек. Ошо тартиптүү болуп, Тартиптүү болгондо, сылык боорукер болуп, кичикпейил болсо, чоңду сыйлаганды, кишини ызаттаганды энелерибизге үйрөтүшүбүз керек. азамат. Дагы ким кандай үлүш кошот? Башка класстагылар кошумча кошо тургандар барбы? Кана кандай үлүш кошосуңар? Сен кошуп көрчү. Мына нактуу коомго кандай өзүңөрдүн салымыңарды кошо аласыңар? Сен оюң боюнча. Биринчиден биздин азыр эң башкы милдетибиз биз жакшы окушубуз керек. Биз билим деңгээлин абдан көп алыш керек. Бул биздин эң башкы, эң негизги милдетибиз болуп эсептелет. Анан дагы сый-урматтан дайыма биз ата эне, чоң апа, чоң ата энелер бизди үйрөткөндөй эле биз дайыма улууларды сыйлашыбыз керек, урматтап. Бул биздин менталитетке, биздин каада салттын негизи болуп эсептелет. Азамат. Эң соңу, дагы ким кандай салым кошот? Дагы ким Кошумчалай тургандар барбы? кошумчалар бир сүйлөм болсо дагы нактуу коом болуш үчүн. Силерде барбы кошумчалай тургандар? Кандай салым кошосуңар? Өзүңөрдүн классыңда болсо деле кошумчалай берейби? Кошумчалай берели, силердин класс эмес деле оюң. Биз деген негизи өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүздүн жүрүм турумубузду кармап жакшы ошо Азамат. Жүрүм турумубузду оңдоп өзүбүздүн башташыбыз керек дейт. Мен абдан кошулам, Биз чачты жайып алсак, бизден кийинки класста чачты жаят, Биз аябай үлгүлүү болуп, тыкан, жакшынакай жүрүп, жакшы окусак, бизден кийинки класс бизди карап түзөнөт. Туура айтамбы? Эң сонун, мына ар бириңердин оюңар абдан сонун экен, азаматсыңар. Андан кийинки 3-4, 9-4. Нактуу болууну үйрөтүш керекпи же ал тарбиядан келип чыгабы? Ооба, нактуу болууга биз деген да тарбиядан алабыз. Бирок андан тышкары ар бир адамда башкача шарт болушу мүмкүн. Кичине кезинен бери коому жаман болушу мүмкүн, же ата энеси жаман болушу мүмкүн. Ошого баарына карабастан адам дагы чоңойгондон кийин, жаман адам болуп чоңойгондон кийин нактуу адам болушуга үйрөнүш керек да. Менин оюмча, жана ошол адамдарга биз деген нактуу болууга үйрөнгөнгө жардам беришибиз керек деп ойлойм. Башка класс. Аты оюңар келе. Нактуу болуш үчүн үйрөнүү керекпи же тарбия керекпи? Тарбия. Айта бергиле. Тарбия керек. Нактуу болуш үчүн үйрөнүү керекпи же тарбия керекпи? Сен оюң боюнча керек эже. Тарбия үйрөнүү керек дейт. Сен чали. Сол ойлоп болсаң. Сен оюң боюнча. Үйрөнүү керек, бүт эле үйрөнүп жүрөсүңбү? Өкөттөн керек тарбия. Өзүң аракет кылышың керек. Менин оюмча. Анан
тарбия дагы болуш керек үйдөн. Анан айлана чөйрө. Досторуңар кандай болсо, аябай тартиптүү сонун балдар болсо, мына нарктуу окуучу ошондо болосуңар да. Айлана чөйрөдөн дагы кошумчалоочулар барбы? Ана эмесе балдар нарктуу болуш үчүн тарбия дагы, үйрөнүү дагы экөө бирдей жүргөндө биз нарктуу боло алат экенбиз. Эң биринчи нарктуу болуш үчүн эмне кылыш керек экен? Инсан өзүнөн башташ керек экен. Андан кийин үй бүлө, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдөн, силердин азыркы үй бүлөңөр, келечектеги үй бүлөңөрдөн, андан кийин коом. Коомдо жүргөндө дагы нарктуулукту сактап жүрүшүбүз керек экен, Рахмат. Арбаулар, силердин жаңы эле өзүңөрдүн оюңарды айтып жатканыңарды угуп алып, силерге жөнөкөй эле кыскача эле бир сөз айтайын деп атам. Жакшы муун жакшы тарбиядан дейт. Жакшы тарбиянын бул өзүңөрдөн дейт. Келечек силердин колуңарда жакшы тарбияны, жакшы келечекти өзүңөрдүн колуңар менен курасыңар. Анан айта турганда эле башка ой жок. Өзүңөрдүн талкууңарда өзүңөрдүн айта турган сөзүңөрдү ачык айтып бере алды деп ишенем. Бул жерде коомго болгон мамиле, ушул жерде баардык эле нерселердин баардыгы сөздөр айтылган сөздөрдүн баардыгы түбү барып эле бир сөзгө такалып атат, нарктуулук деген. Нарк деген бул эмне? Бул өзүңө болгон ишеним, жоопкерчилик, алсызды коргонуң, өзүңдү жоопкерчиликтүү мамиле кылганың, ата-энеге, мекенге, мектебиңе ырзаат, сый, урмат менен мамиле кылганың, ушунун баардыгы эле барып наркка барып такалып атат. Эртеңки күндө азыр сиздер жашсыздар, эртең кайда барбагыла, кандай кызматта иштебегиле, адамдын наркы, адамдын баалуулугу бул байлык менен же болбосо кандайдыр бир баалуу нерселер менен бааланбайт экен. Адамдын баалуулугу бул анын наркында экен да. Силер эгер нарктуу адам болгуңар келсе, силер өзүңөр жалгыз гана өз таза дилиңер менен, таза ниетиңер менен мекениңерге кызмат кыласыңар деп ойлойм. Таза коомдо жалгыз гана мыйзам менен бекемделбейт коом. Коом бул нарктуу адамдар менен бекемделет жана коомубуздун келечеги жарык болот, жолубуз кенен болот. Нарктуу адамдар, урматтуу ага эжелер жана окуучулар, коомубузду нарктуу адамдар менен мына ушул минуталардан баштап дагы толуктоого салымыбызды кошосуздар деген ниеттемин. Чоң рахмат. Рахмат. Адам эки дүйнөдө жашайт деп турат, диндин жолуна алып караганда эки дүйнө, бул дүйнө менен тиги дүйнө болуп калат. Бизде өзүбүздө эки дүйнөбүз бар экен. Бириде ички дүйнөбүз. Эгерде биздин ички дүйнөбүз таза болсо, сырткы дүйнөгө таасирин тийгизбей койбойт экен. Ички дүйнөбүз, ички маданиятыбыз, адептүүлүгүбүз, ыймандуулугубуз, адамдарга болгон сүйүү, жан дүйнөбүздүн тазалыгы ошол ич дүйнөдөн, айлана чөйрөгө мамиле жасоо ошол ички дүйнөдөн башталат экен. Эгерде сенин ички дүйнөң таза болсо, айлана чөйрөгө таза, бакубат жашоону каалап, ошого жараша таза мамиле кылат экенсиң. Мамилең ошол ички мамиледен сырткы мамилеге өтөт экен. Ички мамилең ирип турса, жан дүйнөң ооруп турса, сен сырткы дүйнө менен жакшы мамиле жасай албайсың. Демек, сырткы дүйнөбүз ошол бир туугандар, балдарыбыз, айлана чөйрөбүз, кесиптештерибиз, классташтарыбыз, ошонун баардыгы сырткы дүйнө. Демек, ошонун баардыгын биз ички дүйнөбүздөн алып туруп, ошол таза сезимдерди өзүбүздүн айлана чөйрөбүзгө тартуулайт экенбиз. Мынакей, өзүнө болгон мамиле, өзүн сыйлоо. Бириде өзүңдү сыйла. Өзүңдү сыйлай турган болсоң, сен эмне дейт? Өзүңдү сыйлай турган болсоң, өзүңдү таза алып жүр дейт. Өзүңдү таза алып жүр дейт. Анан тазалык, билимге умтулуу. Билимсиз биз көтөрүлө албайбыз. Билимсиз айлана чөйрөгө баалай албайбыз. Билимсиз биз кандайдыр бир даражада бир нерсени жакшы менен жаманды салыштыра албайбыз. Демек, бириде биринчи орунда билим турат экен деп жанагы кыздар айтып коет. Жакындарга болгон мамиле, ата-энеге кадырлоо, бир туугандарга буйруу. Өмүрдө ата-эне бир эле жолу келет. Кудай сага ата-энени бир эле жолу берди, экинчи жолу кайталап аны бербейт.
бирөө эле ата-эне. Ошондо мындай деп айтат экен, сен үчөөнү тандачы дейт. Үчөөнү танда. Балаңды танда, же болбосо аялыңды танда. Же бир туугандарыңды танда дейт. Танда десе, ал ойлонуп туруп айтат экен. Мен бир туугандарымды тандайм. Эмне үчүн деп сураса, аялга жолугушуңуз мүмкүн экинчи сапар, же үчүнчү сапар, тагдыр буюрса. Балалуу болушуңуз мүмкүн, тагдыр буюрса. А бир тууган бир эле жолу келет дейт. Ошон үчүн бир тууганды жаманбы, жакшыбы, аны сага Кудай берди, сен аны сыйлап алышың керек. Колуңдан келишинче аны сыйлашың керек. Сен милдеттүүсүң анын алдында. Андан кийин ата-энени да кагыр ошондой. Мына орунку жерде ушул сенин ички дүйнөң менен сырткы дүйнөңдүн биргелешкен наркы жатат. Коомго болгон мамиле, улуу урматтоо, чын узаттоо, колдоо көрсөтүү, жараткычты коргоо. Ушул жөнүндө баарыбыздар айтып берип азыр. Мисалы үчүн, ошол сенин ички дүйнөңдөн келип, мугалимдерге болгон мамилең келип чыгат. Мугалимдер менен айтышуу, мугалимдер менен жаакташуу, бул кыргыз наркында болбогон нерсе. Эгерде ошол улуу адам туура эмес сүйлөп атабы, сен анын туура эмес сүйлөп атканын кабыл албайбы кой? Мен чукпай бирок. Кыргыздын наркында ушул нерсе бар. Аны менен жаакташып кыргыздар айтышкан эмес эч качан. Айтышкан эмес, бирок ошол жаман жагын алган эмес эч качан. Көрдүңөрбү? Жакшы нерсенин дагы жакшы жагы бар, жаман нерсенин дагы сага бере турган сабак. Демек ошол жаман нерседей болбойчу, ушул нерсени мен кайталабайын деген ниет сенин жан дүйнөңдө орносун ошол. Көрдүңбү? Мына ошол биздин бүгүнкү күндөгү айрана чөйрөгө, үй бүлөбүзгө, анан жалпы коомчулукка болгон маңызыбыз ушул. Силерге бул нерсе жактыбы балдар? Я. Абдан жакты, абдан жакты. Элде келдиген абдан сонун ачып берди. Мурда силерге тааныш эмес болуп атса, түшүнүксүз болуп атса, мындан ары силерге түшүнүктүү болду болуш керек. Бирок мындан ары дагы кенен түшүнүш үчүн көп окуш керек, билимдүү болуш керек, Биз жана агайдын башында китебин көрсөтпөздүкпү, Ошол китепти дагы ачып окусаңар эң сонун берилген. Силер Кудайым буйрса кийин чоңоесуңар, үй бүлө күтөсүңөр, балалуу болосуңар, ошондо дагы таалим тарбияны кантип бериш керек экендиги ушул агайдын китебинде эң сонун чагылдырылган балдар. Ар бир сөздү угуп отурсаңар абдан сонун. Рахмат агай сизге. Мамиле бар жерде ишеним бар. Нарктуу мамиле боюнча түшүнүп ала алыңарбы? Нарктуу болуш үчүн эмне болуш керек экен? Адамгерчиликтүү, ыймандуу, улууну урматтоо, дагы сыйырмак көрсөтүү, дагы жоопкерчиликтүү болсо гана эмне болот экен? Ишеним болот экен, А ишеним бар жерде тынчтык бар дейт. Ишеним болгондо кандай болот? Ким айта алат? Ишеним болгондо айткан сөзүнө турса, өзүнүн кадырын жогору койсо, эч нерседен коркпосо гана адамда эмне болот экен? Ишеним болот экен, Адамгерчиликтүү болуп калпайтпай, бири-бирине сый мамиледе болсо эмне үчүн коркуш керек? Туурабы? Эч нерседен коркпойт. Ишеним болот экен. Ишеним бар жерде тынчтык бар дейт. Тынчтык кандай болуп келет? Сыйырмак болгондо. Тынчтык бар жерде, тынчтык болгондо сабак окуйсуңар, келечегиңерди улантасыңар, алдыга койгон максатыңарды ишке ашырасыңар, анан дүйнө жүзүндө эмне болот? Тынчтык болот, Ишеним болгондо анан тынчтык болот экен. Тынчтык болуш үчүн силерге коюлган окууңарды ийгиликтүү окуп, нарктуу болуп жүрүшүңөр керек экен. Кыргыздын эң жакшы сөзү бар. Нарктуу адам элге жакын дейт, Силер канчалык нарктуу болсоңор, ошончолук ишенимиңер артат экен дагы, нарктуу бойдон калат дейсиңер. Нарктуу бойдон жүргүлө. Окуучунун алтын эрежеси дейт. Бул силерге арналган эреже болуп эсептелинет экен. Убадага бек туруу дейт, жоопкерчиликтүү болуу дейт. Силер кандай убада берген болсоңор, аны аткара билсеңер, жана бир ишке,
кандай иш болбосун ага жоопкерчиликтүү мамиле кылсаңар бул силердин нарктуулугуңар болуп эсептелинет экен. Кийинкиси бул ата энени, мугалимдерди жана улууларды урматтоо, кичилерди ызаттоо, аларга кичилерге жардам берүү. Бул силердин нарктан ушунун баардыгы нарктан келип чыгат деп атпайбы, ата энени да урматтаган, мугалимди, досту, кимди урматтабайлы дейт. Бунун баардыгы нарктан келип чыгат дейт, Кийинкиси бул көчөдө же коомдук жайларда маданияттуу болуу дейт. Кандай ойлойсуңар? Силерде көчөдө же болбосо коомдук жайларда маданияттуу болуу дегенди кандай түшүнөсүңөр? Силерге суроо. Коюңарды айтып бер. Айбике. Өзүңдү туура алып жүрүү, дагы коомдогу эрежелерге баш ийүү. Коомдогу эрежелерге баш ийүү, туура. Башка адамдарды сыйлап. Башка адамдарга жакшы мамиле кылуу, жакшы мамиле кылуу менен силер өзүңөрдү алып жүрүүңөрдү бул коомдон көргөзө алат экенсиңер. Булардын баардыгы эмне экен? Силердин алтын эрежеңер болуп саналат экен, Хан боламын халкка деп, кандай болсо чыдаймын халк башкарган наркка деп. Бул Манаса эпосунан алган саттар экен. Балдар бир аз ушул сатка маани берип көргүлөчү, ким кандай чечмелей алат? Кимдин кандай ою бар? Эмне үчүн халк башкарган наркка деп атат? Кимдин кандай ою бар? Эмнени түшүнүп атасыңар ушул саттардан? Жамила бир нерсе түшүнүп атасың ушул саттардан? Азыр нарк жөнүндө баарыбыз айтып кеттик, агайлар, эжелер сонун айтып кетишти. Нарк эмне экен? Бул биздин рухий байлыгыбыз же болбосо биздин ички жан дүйнөбүздө жашаган нерсе болуп эсептелет экен. Бул жерде хандын бийлигинен дагы нарк күчтүү деп атат. Илгери хан болордо, кандай адам хан болот? Ушул элди башкаруу, эң нарктуу элди башкаруу бул ушул хан боло турган киши дагы өзү мындай ыңгайсыз сезип, коркуп турган кандай элди башкарып атам мен. Нарктуу элди башкарыш бул өтө хан өзү дагы ошол элге татыктуу болуш керек деген ой кетип атат да бул жерде. Эми азыр сата үйдү карпай. Демек биз социалдык мамилелер болуу деп биз башында ага эжелерди тааныштырып атыкпы? Өзү негизи социалдык мамилелер, туура социалдык мамилелер, туура эмес социалдык мамилелер болот экен. Силер улууларды урматтап атканыңар, ата энеңерге сонун мамиле жасап атканыңар, классташ балдар кыздарга жакшы мамиле жасап атканыңар, коомдук жайларда өзүңөрдү мыктап жүргөнүңөрдүн баардыгы тең туура социалдык мамилелер экен. Муну билип жүргүлөр. Туура эмес социалдык мамилелер эмне экен балдар? Туура эмес социалдык мамилелерге бирөөнү алдап кетүү, бирөөнү кемсинтүү, уруш чыгаруу, агрессивдүү болуу, же ата энеге, же мугалимге, же улууларга каяш айтуу, мунун баары туура эмес социалдык мамилелер экен. Биз албетте силерге нарктуу окуучунун алтын эрежеси деп силер ушундай окуучу болсо экен деп биз алтын эрежени өзүбүз чыгарып койдук. Ушул социалдык мамиледе балдар колдоо мамилеси да бар экен. Биз башкаларга жардам бере билишибиз керек экен, кол суна билишибиз керек экен. Биз ушул социалдык мамилелер башка класстарды өтүп жатып төмөндөгүдөй колдоо көрсөтөлүп дедик. Мына социалдык мамилелер деп бул жерде чоң карапка жасап койдук. Бул карапкага эмнелер салынып атат? Мунун үчүн бошотуп келдик. Буга чейин 11-10, 8 класстарга өткөнбүз. Силер билесиңер, шаарда балдар үйү бар, алар кээ бир учурда көп нерсеге жетпейт, алардыкы чектелүү. Анан биз мынтип айттык да, 10-11 класстарга эгерде кимдин үйүндө артык баш буюм болсо окуучуга керектүү, кимде жапжаңа кийим кийилбей турса, ошондойлорду алып келип бербейсиңер десек, биздин балдар сумка алып келип атышат, ручкаларды алып келип атат, дептерлерди алып келип атат, жапжаңа китептер эже биз мурда окуганбыз, мага кереги жок деп аны алып келип атат. Эки окуучум болсо, 2 упаковка кружка алып келди, балдар үйүнө беребиз деп.
Биз ошондой жардам кылып колдоо көрсөтсөк силер жардам бересиңерби бизге? Себеби силер акыркы жыйынтыктоочу классыңар, силер болгонун класс жетекчиге же бизге мага деле алып келе бергиле, 9-4 мага алып келе бергиле. Силер сабак берем да. 9-1, 9-2 бар мени таанысаңар, сыртына жөн эле аны кетирбейбиз балдар. Упаковка чыгарабыз, креатив таалим билим берүү комплексти силердин атыңарды жазабыз. Баарын упаковкалап туруп, анан мектептин администрациясы менен сүйлөшүп, мүмкүн бир маршрутка жалдап алып, Ислам агай жардам берсе, анан балдар үйүнө алып барып колдоо көрсөтүп берсек болобу балдар? Болот себеби дегенде бизде өтө көп нерсеге муктаж балдар бар экен. Биз ушул социалдык мамилелер балдарды колдоого алыш үчүн өзүбүз жардам берелик, көмөк көрсөтөлүк. Баягы аянбастан бир нерсени берсем, Кудай Таалам кайра миң эселеп кайтарат деп коет го, ал балага мүмкүн чын эле бир берилбей аткан башка берсеңер да таптаза жуулуп үтүктөлгөн болсо, мүмкүн бир балага чак келет, аны кийгизип коет. Бир окуучу кыздар болсо жалаң заколканын упаковкасы менен алып келип койду 11 класстар. Цветной кагаздарды алып келишти, картондорду, фломастерди упаковкасы менен алып келди, 11-лердике турат. Игрушка, жана мягкий игрушкалар үйдө турат, бирок ыргыт албай, каяка берериңерди билбей аткандар барбы? Ошону жууп, сонун кылып алып келип берген окуучулар болду. Социалдык мамиле деген коробканы мен чечмелеп бердим. Буга биз дагы өзүбүздүн үлүшүбүздү кошобуз. 11 класстан бир ателен тактууларды берем деди, бирок ошо барардан алып азыр суроо өтүп кетет деп биз албай туруп турабыз. Түшүнүктүүбү? Жактыбы силерге? Мүмкүн силерге үйүңөрдө артык баш бир топ жүрөт, жөн эле футбольный. Аны каяка кетирем дегенде, балдар үйүнө бергиле. Колдоо көрсөтөлүк биз ал балага дагы. Ага да жакшы, жагымдуу маанай тартуулар. Бул дагы абдан жакшы социалдык мамилеге кирет экен. Ушун менен бүгүнкү силерге берилүүчү баарлашуу саатыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула балдар.